А это, значит, место мойки транспорта, да. И тут же граница старого. Бүгін 9 июнь, мына көріп атасыңар да свалка. Прям аябай күйіп атат деген жоқ мына. Ова чыгып атат, метан чыгып атат, түтін бар көріп атасыңар да. Бирок мына азыркы айтып кеткендей, эстониялык компанияның өкүлү айтты, могу күйіп аткан свалка түртүлөт да, могу ылдый жага чейин түртүлөт да. 25 градуска ушундай болот. Анан үстү 50 сантиметр топурак менен жабылат монун баары. Анан үстүнө жана метан отводдор коет да, темирдерчи. Буйруса азыр жанагы доп соглашенияларга кол коюлуп калса, 1-2 айда бул нерселер да жок болот. Когда вы планируете закончить рекультивацию? Это во многом сейчас зависит, когда мы сможем начать. А начало, в свою очередь, очень во многом зависит от удачного решения земляного вопроса. Но старое может закрываться после открытия нового. Ну, как минимум, я думаю, месяцев 4-5 после открытия нового. Глиной вот этот перекрывать, и вот я не получается, да? Таким образом только происходит, если мы работаем. Сейчас я вызываю соответствующего командира, вызываю людей. Завод курулса, эң негизгиси тамак аштын калдыктары бөлүнөт. Андан тышкары пайдалуу фракция деп коебуз. Жанагы желим бөтөлкөлөр, айнек, кагаз, темир алардын баары сорттолуп кетет. Андан тышкары калганда дагы сорттолбогон таштандылар бар да. Негизи проект боюнча бул жаңы полигонго төгүлмөк, бирок биз ушуга да каршы болуп атабыз. Азыр болсо кайра иштечү завод куруп, буйруса сорттолбогон таштанды дагы аны өрттөп, жылуу суу чыгарып, андан чыкканда электроэнергия чыгарсакпы деген ойдобуз да. Азыр ошондой заводко проект жазып атабыз да. Акча өзүнчө бөлүнгөн 6 миллион 280 миң евро бар. Буйруса бул деле кылсак болот экен. Эмнеге болот? Анткени жөнөкөй эле мусор сорттоочу линия коюп коюш 300 миң тоннага жылыначы болгондо эле 200 миң евро турат экен да. А бизде мына 6 миллион, почти 6,5 миллион евро турат да. Ошондуктан колдон келишинче жанагындай эле полноценный завод куруп коелу деп атабыз. Проекттин ишке ашырганга кандай кыйынчылыктар болуп атат? Проекттин ишке ашырганга эч кандай кыйынчылык эле жок. Болгондо эле мусорный мафия деп коет. Ошолор бут тозуп атат, анткени бул жерде алар болсо бизнес көрүп атат да. Ошол мусор сорттоочу завод курулуп калса, булардын бизнестери токтоп калат. Бул жерден мен ойлойм, президент өзү көзөмөлгө алса болот эле, анткени ошо президенттин дагы жанында туугандарындай аттарын сатып атат да. Ошолор менен иштешебиз депчи.